Медина Орунбаева Манастаану интеллектуалдык таймашына алгачкы жолу катышууда. Ал 8-класстын окуучусу. Таймашка мугалими жана классташтары менен биргеликте даярданып, көп убактысын жумшаган. Жыйынтыгында биринчи турдан ийгиликтүү өтүп, учурда республикалык этапка жолдомо алуу үчүн күч сынашууда. Биз Манастаану таймашына өтө көп даярдандык. Биз ошол жылдын башынан баштап даярданып, анан биринчи турунан өткөндөн кийин экинчи туруна канча убакыт калса, ошончо убакыттын баардыгын кетирбей даярдандык. Биринчи келген суроолор аябай мындай логикалык жактан суроолор болду. Эң биринчи келген суроолор. Андан кийин суроону дагы сураганда мындай толук баяндап сурап атты да ар бирин. Ошон үчүн биз ошондой сурайт экен деп маани берип, ар бир нерсени мындай маанисиз болуп калбаш үчүн толук кылып окуп атканга аракет кылдык. Бул сынактын 15-чи айланпасы. Таймашка жалпысынан 11 мектеп катышты. Алардын 8-и кыргыз тилдүү болсо, калган 3-өө башка тилдеги мектептерден келген окуучулар. Ар бир командага эпостон суроолор берилди. Калыс тартоонда отурган манасчы Рыспай Исаковдун айтымында, жылдан жылга окуучулардын манас эпосу боюнча билимдери тереңдеп, деңгээлдери жакшырууда. Даярдыктар жакшы экен. Кудай буюрса облустук турга 11 мектеп келиптир. Алардын 3-өө башка тилдеги мектептер, 8-и кыргыз тилдүү мектептер. Андан сырткары манас бөлүмүнөн 5тен суроо берилет ар бир тайпага. Кошумча суроолор болуп калышы мүмкүн ошол суроонун тегерегинде, анткени суроолордун баардыгы маалымат булактарына жарыяланган. Анан айрым окуучулар ошол суроонун жообун таап алып, башка жактан таап алып, бирөөдөн сурап таап алып эле анан жадыбал жаттагандай жаттап келип калышы мүмкүн болуп калып атат. Ошол себептен улам чындап эле окуяны билеби, билбейби деген негизде кошумча суроолор берилип турат да. Мындан сырткары жаш манасчылардын кароо сынагы да өткөрүлдү. Ага 15 окуучу катышып, өз таланттарын көрсөттү. Сынактын өзгөчөлүгү манасты кыргыз тилинен сырткары орус жана англис тилдеринде да айтуу мүмкүнчүлүгү болду. Азыркы мен айткан манас бул Айкөл манас темасынан үзүндү Атсемиров болду. Самат Көчөрбаевдин вариантындагы англисче которулмасы. Бул таймаш кыргыз элинин кылымдар бою сактап келген улуу мурасын даңызолоонун эң натыйжалуу жолдорунун бири болуп саналат. Ал келечек муунга эпостун тарбиялык, идеологиялык баалуулуктарын жеткирүү менен кыргыз маданиятынын жана улуттук салт санаанын сакталышына чоң салым кошот. Урааныңыз манас, манас, манас. Улуу көчтү улаган баатыры ким? Манас, манас, манас.